Ентала Сарыөзөктө желмаян төсүн желдирип бирене минтип сыздап келет. Мен ботосу өлгөн бозинген, тулубун келип искеген, Кудай таалам бул дүйнөдө эч кимди маңкурт кылбаса экен. Бул жомок өзөгүмдү өрттөп сөгөт, чындыгын ырастаби бул жомоктун. Енталаң эрме чөлдө апапак куш дөнөм байлап учуп жүрөт. Дөнөм бай, дөнөм бай, дөнөм бай. Казактын кең дархан таласында Ентала эрме чөлдүн арасында Желмаян төөгө минип бир байбиче желдирип келе жатты Шашкемалда. Ким дейсиң бул байбиче Найман апа? Касырал тагдырына абдан капа. Жалгызын жоготконго ич ачышып, жалдырап көзүн салат эки жака. Бичара улутунуп ыйлап, бел тутуп өткөн күндүн эске салат. Жалгызын кандай кылып чоңойт эле жараткан о Кудай ай, ата канат. Жалгызы бор көтөрүп чоңойгондо, жа тартып кылыч шилтеп торолгондо, жарады эл ишинен ар намыска, жашкары баары көрдү жоо чабышта. Айлардан ай алмашып айдан жылга, айланып убакыттан алга жыгыла. Бактылуу асыл күндөр өтө берди, баа жетпес алмаштырбас алтынга да. Капыстан чуулганду кептери тарап, кыргызым дүрбөлөңгө түшүп замат. Тургула тургун элим жоо келди деп, угулду үндөр улам жаңырыкта. Аттанып кыргыз элим жоого каршы, алдыда уулу барат колдун башы. Бечара Найман эне калып калды, уулуна берем деген бышпай ашы. О Кудай ай, жок дегенде өз колунан акыркыдан берсем не. Токто кагылайын кайрыл чартка деп саргашап калып калды Найман эне. Күндөрдөн күн алмашып өтүп жатты, күдөрүн үзбөй эне күтүп атты. Жүрөгү бир жамандык билдиргендей, түшүнө алдан элер кирип атты. Тигине кел атышат, түрлөрү бар чалыккандай, тилеги уулун көрсө сүйүнүштөн маңдай жарылчудай. Эмнегедир көрүнбөйт бо уул элеси, турган жүрөк бир башкача туйлайт да бул эмнеси. Байбиче деп кеп баштады уруу башы, бардаш кыл эсиңди жей садагасы. Барымтага түшүп кетип жалгыз уулум, байкабадык биз аны.
карабасы жок 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 чучуктай чаңыр деми байкуш эне жоломан сен ушинсин дедим беле кайгырып боздоп ыйлап зар какшаса кара жер жердигинен түткөн менен энеге эми баары бирдей болду эңсеп күтөт уулунун келчү жолун жылдар өттү баары бир эне күтөт жылдызы келчүдөй сунуп колун бир күнү түшкө маал үй жанынан биригип кербен өтүп бара жатты байбиче кербендерге кымыз сунуп ак бата ак тилегин алып атты ак бата тилегиңер уулума деп бечара Найман кемпир тилек кылды аңгыча кербен башы сөз баштады абай куш энең ага кулак түрдү кел аты берме чөлдүн арасынан кер бурут жигит көрдүктү кайтарган сезбестен чөлдүн аптап ысыктыгын сенделип басып жүрөттү артынан сүйлөсөң жооп бербей башың катат сүрдөнүп киши көрсө ар басат уулум бери келгин жакын десем умтулуп маңкурт сымал бизден качат сездене ал жоломан уул экенин уулумдун издөөчү мен бекемин шерт байлап мынышинтип чыкты жолго төменип камчыланып оңго солго аптадан өтүп калды чыкканына а Кудай жеткире көр максатыма алыстан калың төнүн үрүн көрүп ашыктым ылдамдатып камчыланам жел жетпей желгенине желмаяндын бат эле кирип барды төөгө жакын көчүнү көрөр заматтар отанып кыйкырды жоломан деп үнүм барын кыйкырып үндү угуп жалт карады көздөрү эне көзүм бир арбады буулугу эне турду уулун тиктеп бурулуп уулу кетти малсыңары колунум деп учуп түштү желмаяндан коргурум тааныйсыңбы бул мен апаң эстечиң атыңдайчы эрмегин билесиңби ким сенин атаң уулу дал болгондой башын чайкап долдура үн чыгарып маңкурт деди ушул сөз кулак угуп байкуш эне угуп сүйлөй албай ыйлай берди жок кулунум сенин атың маңкурт эмес жоломан сенин атың кургурмай атаңдын атын унутупсуң анын кандай атаңдын аты болсо Dönümbay o taş boradan kaçankıga bir-biringdi kordoysuңар эмнең үчүн о каты күн адам деген атка татык болбойсуңар
деп саргакша ыйлап жаттын айман эне. Аңгыча көрүп калды не бир каран, көрө сала сурады уулунан ал, келе жаткан кимдер болот эки адам. Кожоюн деди маңкурт өзүнөн өзү коркуп, кокуянда мен айтпа кайра келем, бүгүн түнү мекениңе алып кетем. Айтып бүтүп найман эне жүрүп кетти, аңгычаң эки жуң жетип келди. Тигилгим качкан сенин жаныңдагы, айткының өлтүрөбүз азыр сени. Билбеймин энеңмин деп өзү келди, билегим кармап алып ыйлай берди. Жалган ал энең эмес деп байкушту, өлтүргөнү келген сени деп коркутушту. Алдыгы тебетейиң жулуп алып, башыңды кайнак сууга малат деди. Эх мыкаачылар маңгылганың ас келгенсип, эми келсең аткын деп жаны берди. Адамзаттың айбан кылган макулуктар ардан тышып маңкуртуп жөнөп кетти. Аңгыча көгүн каптап айлананы, ай чыкты сүттөй кылып эрме чөлдү. Элине алып кетем деп эне келсе, эссиз уул өз энесин ажал көрдү. Келет эне уулуна жай бастырып, бечараны ажал бул деп шаштырып, адамзаттын бул ишинен жийиркенгендей айда кетти булуттарга жашырынып. Жоломан деп эне келет, жалгызым кайдасың деп сыздай берет. Токто кагылайын атпа, бул мен апаң деген сөздүн эн талайы жутуп кетет. Тепчилди жебе эне жүрөгүнө, термели ылдый карай кулап барат. Жолугу моюн ылдый шыпырылып, жомокто куштай болуп сүйлөй учат. Колунун тааныйсыңбы бул мен апаң? Атың ким? Атың сенин Жоломан. Атаң ким? Кургурмай. Атаңдын аты болсо Дөнөмбай, Дөнөмбай, Дөнөмбай. Бул жомок өзөгүмдү өрттөп сөгөт. Чындыгын ырастаби бул жомоктун, эн талаң эрме чөлдө апапак куш Дөнөмбайлап учуп жүрөт. Дөнөмбай, Дөнөмбай, Дөнөмбай. Атаң ким? Дөнөмбай, Дөнөмбай.